Ар бир адамдын табият тартуулаган кесиби болот деп айтышат. Адам кесип тандагандай эле, кесип да адамды тандайт тура. Бул жаатта мен жолдуу экенмин. Анткени тандаган кесибим менин кызыгууларыма, жан дүйнөмө, жашоодогу принциптериме толукталып келет. Мен мугалиммин. Мына 11 жылдан бери бала окутуп, тарбиялап, эл агартуу тармагында үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Айкөкүл Суюнова. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Исхак Разаков атындагы Кызылкая лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Мугалимдик кесип тууралуу сөз кылардан мурун мугалим ким деген суроого жооп издеп көрөлү. Кыргыз Республикасынын мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзамында ага төмөндөгүдөй аныктама берет. Мугалим зарыл кесиптик билимге жана тиешелүү квалификацияга ээ, жалпы орто, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелеринде иштеп жаткан окутуу, илимий, усулдук, тарбиялык, уюштуруучулук жана жетекчилик иштерди аткаруучу адам. Албетте, бул аныктама тар мааниде гана айтылган. Менин баамым боюнча мугалим билимдин жарыгын тараткан, балдардын жан дүйнөсүн ачып, аларга мээрим тартуулаган, инсанды тарбиялоо, адам кылып калыптандыруу деген улуу миссияны алып жүргөн улуу инсан. Акыркы учурларда билим берүү тармагында компетенция, компетенттүүлүк деген түшүнүктөр байма-бай айтылчу болду. Компетенттүүлүк бул шайкеш, дал келүү деген маанилерди туюндуруп, ал адамдын түрдүү кырдаалдарда өзүнүн билиминин, билгичтиктеринин ар түрдүү элементтерин жана ишмердиктин түрдүү ыкмаларын өз алдынча колдоно билүүгө болгон интеграцияланган жөндөмдүүлүгү. Ал эми бүгүнкү күндө мугалимдин компетенттүүлүгү төмөнкүлөрдөн турат. Адистик компетенттүүлүк, маалыматтык компетенттүүлүк, коммуникациялык жана укуктук компетенттүүлүк. Ар бир мугалим өзүнө өзү суроо бериш керек. Мен канчалык деңгээлде компетенттүүмүн? Мага тагылган милдетти мен канчалык даражада аткарып жатамын? Башкы маселе мына ушунда. Анда келиңиздер, мен канчалык компетенттүү кадр, компетенттүү мугалим экендигимди менин кесиптештеримден жана окуучуларымдан сурап көрөлү. Айкөкүл эжебизди өз ишине так, жоопкерчиликтүү жана компетенттүү чыныгы педагог деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал өз кесибинин мыктысы, окутуунун жаңы методдорун колдонуп, турмуш менен айкалыштырып, жогорку деңгээлдеги мыкты сабактарды өтөт. Лицейде окуу бөлүмүн жетектеп, окуучулардын билим сапатын жогорулатуудагы аракети абдан зор, акылман, даанышман, адамдык бийик сапаттарга бай мыкты инсан. Жаңы жакшы идеялары, ар тараптуу тажрыйбалары менен ар дайым бөлүшүп, кесиптештер арасында да жогорку кадыр-барк жана сый-урматка ээ. Айкөкүл эжеке абдан таланттуу мугалим. Татаал нерсени жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бере алат. Мага сабак берген кыргыз тилчи мугалимдердин эң мыктысы. Эжекеде педагогко тиешелүү болгон баардык сапаттар бар. Эмгекчилдик, аракетчилдик, кичпейилдик. Эжекени үлгүлүү инсан десем эч жаңылышпайм. Айкөкүл эжеке является нашим классным руководителем аж 7 класса. Я считаю, что она профессионал своего дела, так как она очень ответственно относится к своей работе и старается найти индивидуальный подход к каждому ученику. Мы ее очень ценим и уважаем. Айкөкүл эжеке илимди гана эмес, турмушту да үйрөтөт. Балдар менен жакшы тил табыша алат. Кандай гана кырдаал болбосун, жардамын эч качан аябайт. Анын балдарга болгон чексиз сүйүүсү дайыма сезилип турат. Биз ата-энелер ошондой эле балдарыбыз, ушундай мугалимибиз бар экендигине аябай кубанычтабыз. Айкөкүл Абдыкаровна менин насаатчы мугалимим катары ар дайым өзүнүн тажрыйбасы, методдору менен бөлүшүп, керектүү учурда өзүнүн кеңештерин берет. Ошондой эле сабактарыма катышып турат. Мага эжекенин өзүнө тындыгы, ошондой эле өзүнүн алып жүрүүсү абдан жагат.